Gülzat Bektemir, Muraz, Angeme. Ertemenin jaynyjam, Oş pazarda azırınça el seyrektir, barıp altın şakegimdi satıp kelçe, tıyın kerek boladat, dep meni jumşadı. Dağı satasπı, dedim anı çaktırбай. Ejem жооп бергенче артынан жездем кирип келди да. Таң телектеле кымындай кызды базарга жибересиң бе? Ачуулана сүйлөдү. Эжем үндөбөй кызыл кутчаны колума кармата салды. Ой, муну баласынтып арзан баада сатып алышсачы. Бул соодалашканды сен экөөбүзүн жакшы билет. Кандай сарсана болуп атсаң өзүң бар дейт элем. Бирок шакектен да акчадан да жок каларымды билем. Эжем жездеме жиндене жооп берди. Булардын түндөтөн берки урушу акча экенин эми түшүндүм. Таң эрте базарга баргым келбей турса да, жездемдин колуна акча тиер менен ичип кетмеyi бар экенин эстеп, макул болдум. Сыртта күн көтөрүлүп калыптыр. Биринчи эле келген Ош базар деген жазуусу бар автобуска отурдум. Уйкум келип, үргүлөп, бараң баратсам да, кутучаны жоготуп албайын деп чөнтөгүмө салып, бекем кармап бараттым. Ош базарында кызуу турмуш башталыптыр. Айрымдары дүкөндөрүн эми ачып, айрымдары товарларын көчөгө жайып, кээси соодалашып, ар кимиси өз оокаты менен алек. Баштык көтөрүп бутка чалынгандар андан көп. Жакын эле жерден келген ысык самсанын, мантынын жети табит тачат. Ар жерде топтошуп тургандар ар бери өткөндөргө арзан баада телефон сунуштап жолду туройт. Алар жолду торогон сайын чөнтөк эселер бар экенин эстеп, чөнтөгүмдөгү кутучаны мыжыга бекем кармайм. Базардын күн батыш тарабында катарынан тизилген алтын алган дүкөндөрдүн бирине кирип, "Шакек сатайын дедим эле", дедим дүкөнчү айылга колумдагы кутучаны берип. Ал кутучаны ачып көрүп, "Бул шакек кимдики? Уурдап алдыңбы же таап алдыңбы?" Мени шектене карады. "Эжемдики, эжем сатып келди деп жиберди." Аял шакекти ары бери айлантып карады да, мага ишенбегендей сатып алуудан баш тартып, кайра колума карматты. Эртеден бери уйкусурап, кутучаны ачып карабаптырмын. Эми көрдүм. Бул мага бала кезимден тааныш шакек эле. Баарыбыз боз үйдө кыркалекей тизилип, чоң энемди жоктоп отурдук. Көз көрсөтүп келген тууган урук коңшу колоң бизге кайрат айтып, аны эскерип атты. Түңгүргенде келген кеткен азайып, чоң энем менен курдаш болуп жүргөн эки кемпир сөөк кайтармакка биз менен калды. Чоң энемдин өлүмүнө көнгөнсүп, башкабыз тынчып калсак да, улуу эжемдин ыйы токтогон жок. Отургандардан, кирип чыккандардан кой дегенине болбой ыйлап атты. "Хай кыз", деди кемпирлердин бири жини келип. "Үйдүн улуусусуң, тарта ыйлап, бир туугандарыңа баш көз болбойсуңбу? Энең жакшы жашады. Калган өмүрүн силерге, неберелерине берсин. Ыраазы бол, энең тынч жатсын." Эжемди бул сөздөр деле соорот алган жок. "Менин ичим өрттөнүп атат. Алтыным менен, ай, ушунча оокат чайыңды бизди кимге таштап кеттиң?" Сырттан жеңелер жууркан төшөк көтөрүп кирип, "Бир аз эс алып алгыла", деп үстүбүздү жылуулап жаап койду. Баятан бери көз жашы тыйылбаган эжем бир нерсени эстегендей тып токтоду да, жайын эжемди карап, "Баса, энемдин алтындары каякта?" деп шыбырап сурады. "Менде", деди жайын эжем. Ушул учурдан тартып, эки эжемдин ортосунда биз түшүнбөгөн кармаш пайда болду. Эртеси чоң энемдин сөөгү жерге берилди. Эл тарай электе эле эжелерим үйгө кирип, бир бөлмөгө бекиништи. Көпкө барып экөө эки тарапты карап эшикке чыкты. Өз ара таарынычтары бар окшойт деп ойлодум. Бирок эл тарап кеч кирип калганда, эки эжем баягы бөлмөгө кайра кирди. Алардын үнү улам бийиктеп чыгып, бири ыйлап, бири кыйкырып атты. Ысы чуун угаарыбыз менен бөлмөгө бир туугандар бат эле чогулдук. "Ал шакекти мен алышым керек", өктөм сүйлөдү улуу эжем. "Үйдүн улуусу менмин." "Жок, мен алышым керек. Үйдүн кичүүсү менмин. Энем ооруп төшөктө жатканда мен карадым. Мен алам." "Сен энемди ушул алтындар үчүн карагансың. Сага энем керек эмес болчу. Эми анын алтыны керек болуп калдыбы? Сен ал тирүү кезинде эле далай алтынын сатып жибердиң. Эми жок дегенде ушул шакегин мага ыраа көрсөң болбойбу?"
улуу эжем долуланып ыйлап кирди. Баятаан унчукпай карап турган Анарбек байкем ортого түшө калды. Ай, койгула, кайкыбыз басылсын. Анан деле бөлүшүп аласыңар. Бирок байкемдин сөзүнө эч кимиси кулагына элген жок. Уруш күчөгөндөн күчөп отуруп, чачта шууга айланды. Ушундайыңда берип кал Шакекти. Улуу эжем жулкунду. Бербесем эмне кыласың? Деди жайын эжем моюн бербей. Улуу эжемдин ачуусу чындап келди окшойт. Жайын эжемди басып калды. Аңгыча Шакек эжелеринин колунан ыргып менин бут алдыма түштү. Аны тааныдым. Жерде жаткан бир мет көздүү, калың алтын Шакек кантип, качан чоң энемдики болуп калганын мен жакшы билет элем. Негедир бут алдыма жаткан Шакекти, аны талашкан эжелеримди карап, чоң энемди эстедим. Ал киши кыял жоругун, долулугун Шакегине кошуп, эми кыздарына мурас кылып калтырып кеткен тура. Чоң энемдин кенже уулу Ахмат байкем үйлөнгөнүнө 1 жылга жакын калганда, аларды өкүл ата-энеси эч болбосо кеч болсун деп отко чакырды. Чоң энем келин уулун, туугандарын 2-3 кишине ээрчитип конокко кетти. Эртең менен ойгонсок, чоң энемдин кабагына кар жаап калыптыр. Өзүн коерго жер таппай, үйгө кирип чыгып, көйрөнүп, күңкүлдөп жүрдү. Байкем менен жеңемдин да маанайсыз, жеңем адаттагыдай эле эртең мененки чайды даярдады. Баарыбыз дасторкон четине отурдук. Бизди көрмөксөнгө салып, ары-бери баскан чоң энеме: "Апа, келиңиз, чай ичесизби?" деди жеңем. "Сен мага эми бир чыны чайды да сурап бересиңби?" Эртеден бери урушарга жоо таппай, урунарга тоо таппай турган чоң энем эми каарданып келинине асылды. Ахмат байкем кимисине болушаарын билбедиби же, эртеден бери апасынын жөнү жок жемесинен чарчадыбы, айтор эшикке чыга качты. Жеңем унчукпай дасторкону менен алек. Ушул учурда чоң энем ордунан тура калып, жеңемдин алтын Шакегин колунан булкуп-жулкуп чечип алды. "Мен тагынбаган Шакекти сен тагынат бекенсиң?" деди ызырына. Бир аз мурун эле жеңем мага: "Карасаңыз кыз, мага түндө өкүл энем такты" деп кубанычы койнуна батпай көрсөттү эле. Ошол кубанычы узакка созулбай, дароо колунан чечтирип жиберди. Жеңем ыйлагандан башка эч нерсе деген жок. Чоң энем ушундай киши эле, бирөөлөрдүн дүнүйөсүн бат эле ээлеп алчу. Эми мынтип ошол Шакек дагы талашка түшүп отурат. Аңгыча сырттан Ахмат байкем кирип келди. Кырылып, кыйкырышып аткан эжелерин желкеден алып ажыратып: "Эй, силер дүнүйөдөн өлдүңөр беле? Жок дегенде апамдын четилиги өткөнчө кое турсаңар бола. Арбакты сыйласаңар бола. Чыгып кетиле үйүмдөн. Чыккыла азыр. Жоголгула." Карап тургандарда, кармашып аткандарда бирин-бири ээрчип сыртка жөнөдү. Эжелерим чоң энемдин жетилигин күтпөй үйлөрүнө тарап кетишти. Ошондо Шакек кимисинде калганын мен билбей калгам. Бир топ талаш тартышты жаратып, колдон колго өтүп, бир туугандардын ыркын кетирген Шакек эми мынтип менин колумда. Аны тезинен сатып жибергим келди. Дагы бир аз алдыга басып, кийинки дүкөнгө башпактым. Келишимдүү жигит мени жылмайып тосуп алды. Мен башымды ийке учураштым да, унчукпай колумдагы кутучаны карматтым. Дүкөнчү жигит Шакекти кармалап, айлантып карап, кичинекей таразасына тартып көрүп: "10 000 сом болот", деди жылмайганынан жазбай. "Бир аз кошпойсузбу?" "Жок, чоң кыз. Бул баага макул болбосоңуз, башка дүкөндөргө барып көрүңүз." Соодалашкым келбеди. Башка дүкөндөргө да баргым келген жок. Жигиттин санап берген 10 000 сомун алдым да сыртка чыктым. Шакекти кандай бекем кармап базарга келсем, дал ошентип акчаны бекем кармап эжемдин үйүнө бараттым.